Assalamu alaikum urmаттуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү жана мыкты катталуучулары. Мен азыр Ош шаарынан Өзгөн районуна караштуу Ленин жол деген айылга кетип баратам. Атайын Москвадан кызы чалып, буйрутма берип, апам 50 жашка чыгайын деп калды эле, 49 жашта карага. Туулган күнү эле ошол туулган күнүнүн урматына барып куттуктап, менин эң сүйүктүү апамдын көңүлүн көтөрүп коюңуз деп суранды эле. Мен ошол Ленин жол деген айылга кетип баратам. Саналуу мүнөттөрдөн кийин ошол Ленин жол айылынан учурашабыз. Экрандан алыстабай акманап туруңуздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Каяктан келатасыздар? Ленин жолдон. Ленин жолдон келатасыздар бул жака. Биз Даргерден келип атабыз. Мен таандыңыздарбы, тааныбадыңыздарбы? Таандык сизди. Таныдым. Таандыңызбы? Бул Менденен программасы 49 жашка чыккан энегим. Мынакей. Менин аты жөнүм Өмүрзак Азимкул. Бул YouTube'дагы эң популярдуу программа Менденен программасы. Мына ушул кызыңыз мынакей. Ушул аябай ниет кылган экен. Мына ушул менин апамы дагы ушу эл катары мен да мактагым келет. Мен дагы даңктагым келет деп ушундай мактаңыз келген экен. Эне атыңыз ким? Алима. Алимене. Бул кызыңыз, сиздин атыңыз ким эле? Айзирек. Айзирек кызыңыздын бир өзгөчө сизге бир сюрприз. Мына бул сюрприз мындай да тоодо, ташта, үйдө, огороддо, жана башка боло берет да эже. Азыр мына ушул сизди Айзирек кызыңыз бир сюрприздери бар, атайын белектери бар. Бир ай бою мен менен байланышып, ушул апамы ушинтип куттап коелу деп болгонунда мына Манастын эстелиги турат. Манас табасынын арбагынын жанында сизди куттап. Алимене, бери жака келиңиз. Айзирек кызыңыздын белеги. Менин апам деп. Азыр дагы бир белегин берейин. Бул 49 жашка чыгышыңыз менен, мынакей. Андан кийин дагы жоолугу бар. Жашнаган туруп салынып койсо, мынакей как раз сизге ылайык. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Менденен программасынын көрүүчүлөрү, сиздер Менденен программасынын катышуучусу Алима деген эжени көрүп атасыздар. Кандай таасирленип атасыз? Муну күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Күттүм эле. Бирок келбедиңиз. Толкундан атам. Толкундан атасызбы? Нол ушундай деле сүйлөсөк боло берет экен, Манастын эстеринде байрактардын фонундачы. Кана айтсаңыз, мына ушул Айзирек кызыңыз ушинтет деп ойлодуңуз беле? Жок, ойлободум эле. Чоң рахмат. Сиңдилерим дагы бар bunun арасында. Кыздарым бар, бактым бар. Канча балаңыз бар, Алимеже? 5 кызым бар. 5 кызыңыз барбы? Бул мындай сюрприз болду беле буга чейин? Жок, болгон эмес. Болгон эмеспи? Чоң рахмат. Ушунчалык толкунданып, башкача сезимдер болуп атат. Сизге дагы чоң рахмат. Ушинтип элдин атасын алып жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздерге дагы узун өмүр, ден соолук. Ушундай энелерди сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Такыр оюңузга келбеди беле? Жок, тактыр. Азыр эмне кылып жүрөт элеңиз эже? Азыр мен банкка жүгүрүп жүргөмүн. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк
арыткан сана тарткан жүрөк. Айтсаңыз, мына ушунча Айзеректен башка да балдарыңыз ушундай кылды беле? Жок. Эч кылбады беле мындай? Туулган күндү кандай өткөзчү элеңиз? Туган күнү үйдө эле Үйдө эле. жолдошум менен, үй-бүлөм менен өткөрчүмүн. Быйыл кандай деген пландар бар эле быйыл? Быйыл дагы ушу үйдө эле отуруп үйдө эле өткөрөбүз деген пландар бар эле. Бирок буну күткөн эмессиз, э? Жок, өткөн эмесмин, аябай толкунданып. Ушунчалык бир башкача сезим болуп атат. Аны Каршы. айта албайсыз да, аны, э? Жок, аны айтып жеткире албайм, бирок такыр башкача сезимдер ушунча кыздарын чоңойтуп, рахмат ушу кыздарыма ден соолук, узун өмүр, күйөөлөрүмө ден соолук, ынтымакта болушуп, ушу рахмат мени сыйласа, аларды Кудай сыйласын. Ушунчалык толкунданып турам. Аны жеткире албайм. Кудай кааласа 70 жашыңызда, 80 жашыңызда, 90 жашыңызда да ушинтип белгилегендерге насип этсин, Кудайым, а? Рахмат, каныңыз келсин. Эже, сиз кимис болосуз, эже? Мен кудагый болом. Şu Алим эже тууралуу айтсаңыз, эже. Мына бүгүн сиздер элестеттиңиз беле ушундай болот деп? Жок, элестеткен эмесмин, мен деле билбедим эле. Мен да өзгөнгө өзүм иштер менен түшүп калдым эле. Ушу кудагыйым жакшы, ушу 5 кызды өстүрүп, чоң кызым келин кылып алгам. Кудайга шүгүр келиним жакшы, ыймандуу. Бул келиниңиз Айзерек? Ооба, келин болот, чоң келин болот. Шарпа рахмат, ушундай жакшынакай кызды тарбиялап өстүрүп, мен колума карматпайды дейм. Шарпа жакшы, Шарпа эмне дейм? Туулган күнүң кут болсун, Кудагый. Ушундай жаштан дагы көптү жаша, Кудайым Аллахым берген жашка жет. Да bunday туулган күндөрүн көбүн тосойлуга, мындан жашын алып. Кудай экөөңүздөр бактылуу болуңуздар, ушу кыздардын күн күчүн көрүп, күйөө балдардын сый-урматын көрүп жүрөр. Не дейм дагы? Бактылуу карылык, ушу кыздардын, күйөө балдардын төрүндө бактылуу карылык насип кылып, Кудай экөөң дайым тыныч жүргүлө. Мындан ham жакшы туулган күндөрдү тосконго Кудайым насип кылсын, а? Насип кылсын, насип кылсын. Кыздарына да рахмат. Айда деген кызы жүрөт Россияда. Айдана Бишкекте, күйөө балдары Мухаммед Али, бир күйөө Мыктыбек, ошо күйөө балдар да тынч болсун. Иштери жүрүшө берсин, ошо. Ушуну каалайм. Бактылуу бол, Шарипа. Рахмат. Айзерек айым, айтсаңыз, мына азыр сиздин туулган күнүңүз Кудай буйрса таптакыр өзгөчө болду да, биз элестеткенден дагы башкача болуп калды да. Бул дагы өзүнчө бир башка мындай балдарды дагы, келиндерди дагы өзүнүн көңүлүн бурат да. Мисалы туулган күндөгү сюрприз ушундай болуш керек өзү. Негизи мыйзам боюнча ушундай болуш керек да өзү. Негизи атайын даярданып алса, атайын баягы дасторкон жайып алса, анда бир аз кызыксыз болуп калат жылдагыдай эле депчи. Ошон үчүн мына сизде кандай сезимдер болот? Апаңыз тууралуу айтыңызчы. Апаңыз сиз үчүн ким? Кандай адам? Апам мен үчүн өтө кымбат адам. Мен апаны билбейм. Мен үчүн кымбат да. Апамдын азыр куттуктап, апам көңүлүн көтөргөнгө мен да аябай сүйүнүп турам. Бардык эле кыз баланын, бардык эле баланын немеси болсо керек, ниети болсо керек ушундай. Энесин куттуктап, батыркалар берип, сюрприз кылган. Мен сизди ушу YouTube'дан көрүп калгандан биз дагы мен да сиңдилер менен кеңешип, ушу күйөөм менен жолдошум менен кеңешип, ушу сюрприз кылайлы деп сүйлөшүп чечишкенбиз. Анан сизге звонок кылдым го. Ушу сюрприз кылып отурабыз. Мен передачаны көргөндөн бир жаш болгансыз да. Жашып тургандан кийин бел байлапсыз да. Кеп негизи бул передачанын максаты бул видео аркылуу тартып элге жар салуу. Кеп белекте эмес, кеп эненин көңүлүн көтөрүү. Бул белекти канча жолу бересиздер? Кудайым буйрса 60 жашка чейин дагы бересиздер, 70 жашка чейин бересиздер. Кудайым өмүрүн берсин. Белек бул бат эле унутулуп калат. Бирок бул кызыңыз Айзерек мынакей Алимени менин өмүр бою түбөлүк ушул архивде калсын деген ниетте болгон экен. Ушул тартым, ушул тасма өмүр бою Кудай буйрса 70, 80, 90 жашыңызда ушуну кошуп монтаждап тургандан кийин дагы беребиз Кудай буйрса. Бул немеге мен сиңдилерим дагы бар. Айдана, Айда, күйөө балам Мыктыбек, жолдошум Мухаммад Али,
берки Айзат, Айбике сиңдер баарыбыз чогулуп ушу апамды көңүлүн көтөрөлү деп ушу передачаны эме кылып сүйлөшүп ушуга эме кылдык. Уктап атат. Периште уктап атат. Ошо Аха. сизге да чоң рахмат. Эне айтсаңыз, мына ушул бүгүнкү ушул жаштардын ушундай бир чоң идеология да бул да мындай билинбегени мененчи ушундай энелерин куттуктап, ушинтип таратып, ата энени сыйлагыла деген көз карашына сиздин көз карашыңыз. Анан сиздердин мезгилдериңизде сиз дагы ата энеңизди балким сыйлагандырсыз. Ошондон Кудайым кайтат деген бир образдыр да бул да. Ошондон Кудайымдан кайтып аткандыр да балкимчи. Сиз ата энеңизди кантип сыйлачу элеңиз? Биз деле ушу ата энебиз маалда мындай эмелер жок эле. Жөн эле барып, аябай куттуктап, анда биз алтын сөйкө деген, көйнөк дегендер бар эле, ошолорду алып кийгизип, ушунчалык барып, куттуктап отуруп, аш кылып берчүбүз. Мындай эмелер жок эле ал маалда. Мына жаштарга ушул балдарына, энелерине, ушу эне катары өзүңүздүн бир каалоо тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз болот. Эми ушу балдарыма, кыздарыма, ушу неберелериме чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Дайыма булар дагы ушинтип ойноп күлүп жүрө берсин, неберелерине күлкү кетпесин, тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун, эл журтубуз аман болсун, алардын катарына биз аман болойлу. Сиздерге дагы чоң рахмат, ушинтип бизди жайылтып, ушундай көңүлүбүздү алып, ушу күтпөгөн нерселерди ушуна эч качан мындайды күтпөгөнбүз. Рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик, Кудайым сиздерге дагы жол берсин, ишиңиздерге рубаж берсин. Болтур кеттим. Дайыма ушинтип эле жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге дагы. Кыздарыма дагы, күйөө балдарыма дагы баардыгына ыраазычылык. Аз келем апа. Ушу Айзирек кызыңыз тууралуу айтып берсеңиз, Айзирек кызыңыз кандай кыз эле, кантип чоңойттуңуз, анан ушу балдарыңызды кантип чоңойттуңуз, ушулар боюнча дагы кичине бир маалымат берип. Кудайга шүгүр, ушунчалык тырышчак, ушу чоң кызым, туң кызым, ушу айтканын кылган, эч качан менин тилимди эки кылган эмес. Айтканым айткандай болуп, кыздарым баары эле ошондой болуп чоңоюшуп, айтканымдай эле мен алып бергендерди кийишип, ушундай эле жакшы. Мен да өзүм жакшы тарбия беренге аракет кылдым. Мен өзүм садикте иштейм. Тарбиячы болуп иштейсизби? Тарбиячы болуп иштейм. Мен ушуларды ошо карап, ушу тарбиялуу болсо экен, бир жерге барса дагы ыймандуу болуп, жакшы ошо үй бүлө болсо экен деп ушу тилеген максатым ошол болчу. Кудайга шүгүр, мына жетип отурам. Кудайыма да чоң рахмат. Ушинтип биз менен кошо жүрүп, мен ушундай сүйүнүчүмө тең бөлүшүп атат. Чоң рахмат. Эже бул Айзирек кызыңыздын бул сюрпризи таптакыр эсиңизден чыкпайт да. Чыкпайт. Бүгүнкү келген коноктор эсиңизден чыгып кетсе кетиши мүмкүн. Бирок нол мисалы күнү 15 май күнү болгондо дагы өзгөндүн борборунда коокусунан эле кол салгандай болупчу. Коокусунан эле жүрөгүбүзгө кол салды да, туурабы? Мындай сезимди өзүңүз айткандай бир айтып бере албайсыз. Көзүңүздө жашып турат. Просто баягы бул Айзирек кызыңыздын сыйы, күйөө балаңыз Мухаммед Алы дедиңизби? Ошонун сыйы эне. Мынчалык болот деп мисалы ата эне бечара эч качан ойлобойт да эч кимсинчи. Мына азыр мына Айзирек кызыңыз дагы эки ара мисалы үйгө атайын үйгө барыңыз деди эле, бирок азыр эле идея келип кетти окшойт. Көрүп калат. Балким бир идея, сиз бияка өтө калбайсызбы? Мен апам бияка чакыра калайын. Айырмасы кайсыл депчи. Ошон үчүн биз дагы бул ушул идеяны туура көрдүк дагы, сизди акырын келип ушул жерден кармап алдык да. Рахмат сиздерге дагы. Элдин баттасына жүрүңүздөр. Рахмат. Ондогон энелер, ондогон балдары, ондогон келиндери куттуктап атат. Мына ушул передача аркылуу сиз дагы мисалы ушул баягы жалпы коомчулукка мисалы эне деген ким, энени сыйлагыла, эне бул бейиш деген сыяктуу бир өзүңүздүн лозунгдарыңызды, өзүңүздүн урандарыңызды айтып кетсеңиз болот эне. Ооба, рахмат ушу. Энени сыйлагандарга чоң рахмат. Азыр Кудайга шүгүр. Ушу энелердин кадырын, сыйын билишип, азыркы жаштарга миң мерте ыраазычылык айтам жаштарга деле. Ушу өздөрүнүн ошо эмелерин ушунчалык
жеткирип атышат, жакшы көргөндөрүн, сыйларын, ата энелерин кандай сыйлап, кандай даражага жеткиргенин жаштарга рахмат, ушинтип билгизип, ушундай эме кылгандарына. Айзирек айым, бул айтсаңыз, бул кимдин белеги? Бул бардык сиңдилерим болду. Ошон үчүн даңкайган турбайбы, чоң турбайбы? Общий үй бүлөнүн атынанбы? Ооба, үй бүлөнүн атынан. Макул, кана тапшырып коюңуз. Маке апа. Шайлан үйленбей калды. Үйленбей калды. Туган күнүңүз менен. Рахмат. Бар болгула. Бул жалпы үй бүлөнүн белеги экен. Ооба, жалпы үй бүлөнүн. Алимеже, жалпы үй бүлөнүн белеги. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз менин апам деп бизге буйрутма берген белекти алып келдик. Ал эми бул жанындагы чоң гүл болсо, ата апа биз сизди жакшы көрөбүз деген бул үй бүлөлүк белек болуп турат. Мынакей Алимеженин эне боло элексиз. Бирок эне статусун алгансыз, бирок жапжаш экенсиз да, Кудайым буйруса дагы күч кубатты берсин деген тилегибиз бар. Айзирек айым, айтсаңыз, сиздин энеңиз аябай катуу тарбиялаганбы, же урушкан эмеспи, же эркелетип тарбиялаганбы? Бизди ондой деле өтө эме эмес, катуу эмес, жакшы эркелеткен деле, тарбияны деле берген жакшы эле. Ошо атам өтө тең эле. Демек, атаңыз дагы аябай ушу Алимежеге жакшы караган үчүн Алимеже да жапжаш болуп жүрүптүр да. Вот секрети ушунда да. Секрети ушунда. Көпчүлүк апаларды аталарга ырыт берет өзү негизичи. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк, шам, сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакем, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакем, аруак күйөрүм денекем ай, апакем ай. Убайымды тартып, уйкусуз таңыңмен, түшүгү көп жаны барына көнгөн чачыңыз агымен, алыста жүрсөм да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Айзирек айымдын мына бүгүнкү сюрпризи мына таптакыр башкача деп айтсак болот. Себеп дегенде Демейдеги сюрприздер, мисалы атайын үйлөрүнө барсак, бул сапар ушул Өзгөн районунун борборунда турабыз. Болгондо дагы апасын ушунчалык сүйүнтүп, ушунчалык шок кылып турган мезгили Алимененин эми просто айтып бере албай атат. Айзирек айым сиз келгенче Алимеже бир сыра жашып алды. Сүйүнүчтүн көз жашы болсун, толкунданды албетте.
Негиз апалар аман болсун. Айткан келесин. Кудайым буйруса мына Айзиреге айым деле мына ушул өзүнүн балдарынан, өзүнүн уулдарынан, өзүнүн кыздарынан ушул сыйды көрөт. Бул кайтар дүйнө дейт экен да. Демек Айзиреге айым сиздин деле энеңиз бир кезде өзүнүн апасын ушинтип сүйүнткөн экен да. Ошондо апасынын батасы тийген да, мына көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө дагы сиздин энеңиздин батасы сизге тийип, кайненеңиз дагы мынакей өзгөчө бир жакшы тилегин Мен толкунданат. өтө жөнөкөй, өтө мындай ак көңүл, өтө мындай берешен кайненеңиз бар көрүнөт мынакей. Сыртынан адам сыртынан эле билсе болот да мындайчы. Эми сизде ошондой кайненеңиз кошулбаш керек эле өзү негизи, Жок, биз Сумчайна эле кошуп Сумчайна калды. болду. Эми биз апамды үйдө болот деп күттүм эле да, апам үйдө эмес, өзгөнгө келип калыптыр. Анан өзгөндөн күтүп коюп. өзүңүз айттыңыз эле, эртерээк келиңиз, Ооба, апамдар биз- пикникке чыгып кетиши Ооба. мүмкүн дедиңиз. Болушунча мен келдим. Болушунча келдим бирок мен чындап таң калып атам, бүгүнкү программа өзгөчө болду. Бүгүнкү программа өзгөчө болду. Алим эле. Себеп дегенде ошо билгенде айткан экен, эртерээк келиңиз депчи. Кече дагы жазган эртерээк келеса депчи. Ооба да мен деле эч нерсени сезбей жүгүрүп эле үйдөн чыгып мен өзгөнгө барып банкка барып акчамды алып келем деп келгем. Соң сюрприз болду. Рахмат. Мен сүйлөп кетейинби? Банкка чуркап жүрөбүз. Көрүп калып бекинебиз бизчи. Көрүп калбасын, сезип калбасын деп бекинсек деле болбой эле көрүнүп калдык да. Жо мен ойлоп калдым, азыр мен машинада отурганда бияк окшойт апасы депчи. Апасы бияк окшойт деп анан айтып алганбы деп коем. Анан кийин баягы шашканыңыз да кеп бар экен да. Мен буларды узатканча базарга майда чүйдөөгө келдим эле. Барганча сени салып коеюн десем эле Шарипа көрүнөт отуруп бекине калабыз. Акыры түштүк да колбой. Жүгүрүп келесиң. Сюрприз болду. Азыр бияка деп жөнөгөндө эмне деп жөнөдүңүз бияка? Эмне жөнүнө басайын деди. Жүрүм якар Жүрүм якар кирели сүйлөшүп бияка деп Кудай. Анан мен камераны жандырып келатканда эмне деп ойлодуңуз? Мен жөн эле мындай өтүп кеткен ойлодум. Кадимки эле баягы репортерлор кадимки Мыналарды эле. тартып эле жүргөн деп эле ойлоп Hiç oyma деле келбеди. Жүр туулган күнүң өнөктөргө басып келечи деп мен неме эле кондуктап алып келем. Кудай буйруса YouTubeга чыкса миллиондогон адамдардын батасы мына Айзире кызыңызга тиет. Мынакей урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, биз Айзирек айымдын апасы Алима эжени ушул Өзгөн шаарынын борборунан тутуп алып, мындай айтканда бул сюрприз да, ушундай сүйлөгөнгө туура келет. Азыркы күндө ушул Алима эженин көңүлүн алып, белектерин берип, куттуктадык. Алима Айзирек айым ушул учурдан пайдаланып энесине өзүнүн калуу тилектерин да билдирди. Эгерде сиздер дагы ушундай Айзирек айым сыяктуу энеңиздерди же кайненеңиздерди же болбосом эжеңиздерди деги эле бир туугандарыңыздарды куттуктагыңыздар келсе, анда алдыдагы телефондорго жазып түнү бою кызматтабыз биз. Ушуларга чалсаңыздар болот, биз менен байланышсаңыздар болот.
Биз өлкөнүн 7 дубанына барганга даярбыз. Бул мен менен программасы болду. Айзелек айым, Алим эже, бактылуу болуңуздар. Айзелек айымдын кайненеси. Бактылуу болуңуздар. Программа жактыбы? Мына ушул программа эгерде жаккан болсо, анда биз дагы максатыбызга жеткен болобуз. Өркүндөй элкам. Рахмат. Көп энелердин. Рахмат. Сендердин баласын алуу эле ага көңүл жөнүңүз. Рахмат, рахмат. Сен да семьяң менен бактылуу бол. Рахмат, рахмат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү баягы сюрприз өзгөчө болду. Мен деле күткөн эмес элем, бирок ушунча кутуктоо тартсак, ошонун ичинен өтө бир оригиналдуулугу менен айырмаланат деп ойлойбуз. Оригиналдуу кутуктоо үчүн рахмат Айзелек айым. Саламатта болуңуздар. Саламатта бол. Кийинки жакшылыктарга чейин. Макул. Сенин энем программасын көрүңүздөр.